Жараткан Алла Субхана ва Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жиберди жакшы жашаганды үйрөтүш үчүн. Жакшы нерсе деген эмне экенин таалимин бериш үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адам заттын мырзасы, төрөсү. Бүткүл адам заттын эң акылдуу, эң билимдүү, эң данышманы. Эң жоомарты, эң берешени, эң баатыры. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге туугандар шариятын таштап кеткен. Жашоосун таштап кеткен. Динин таштап кеткен. Жолун таштап кеткен. Биз жолун жоготкон үммөт эмеспиз. Китеби жок, пайгамбары жок, көчөдө калган үммөт эмеспиз. Биз улуу пайгамбардын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолу, жашоосу Алла Таалага өтө сүйкүмдүү, өтө жагымдуу. Эң берекелүү жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Эң нурлуу жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Эң бактылуу жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Аллага эң жаккан жашоо Мухаммадур Расулуллахтын жашоосу. Пайгамбарыбыздын жашоосу таат, ибадат, илим, маарифат, таквалык менен. Пайгамбарыбыздын жашоосу берешендүүлүк, кичпейилдик, кеңпейилдик менен толтурулган. Адилеттүүлүк менен башталып, айкөлдүүлүк менен бүтөт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашоосун Алла Субханаху ва Таала кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сактап үлгү кылып койгон. Эң чырайлуу өрнөк кылып койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосу кыямат күнгө чейин келе турган ар бир эркек, ар бир аял, ар бир бай, ар бир кембагал, жаш кары, араб, ажам айырмасы жок, баарына үлгү. Айша енебиз радыйаллаху анха айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллах фи кулли ахян." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы бардык абалда, бардык учурда зикир кылат эле дейт, эстеп турат дейт. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, курсанчылыкта дагы, кайгыда дагы, басса дагы, турса дагы, отурса дагы, жатса дагы, эрте менен кечинде дагы, душманга каршы келип атканда дагы. Туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дайыма Алланы эстеп турат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы эстеп турат. Алланы эстеген бул Алланын буйругу. Алланы эстеген бул инсандын багыты, инсандын максаты. Бу дүйнөдө Алланын зикирисиз бул дүйнө кооз эмес. Бери алым айткан. Ма табаты дунья илля би зикрилlah. Бу дүйнөнүн чырайы, коозу, жакшылыгы Алланын зикири менен. Ахиреттин кооздугу, жакшылыгы Алланын кечирими менен. Бейиштин жакшылыгы, бейиштин кооздугу Алла Тааланы көрүү менен. Алланы көрүү менен бейиш кооз. Алланын кечирими менен ахирет кооз. Алланын зикири менен дүйнө кооз. Алланын зикирсиз дүйнө кооз эмес, Алланын кечиримисиз ахирет кооз эмес, Алланы көрбөсө бейиш каяктан кооз. Ошон үчүн бул дүйнөдө туугандар Алла Субханаху ва Таала өзү буйрук бергенде: "Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстегиле деди. Алла Таала айтат: "Силер мени эстеп жүргүлө, мени эстеп тургула. Мен да силерди эстеп турам. Мага шүгүр кылып тургула. Шүгүрсүздүк кылбагыла." Жараткан Алла Тааланын буйругу туугандар. Ошон үчүн Алла Тааланы дайыма эстеп жүрөлү. Пайгамбарыбыздын жашоосун окусаңыз, сүннөттөрүн, жолдомолорун, багыттарын, чакырыгын көз салсаңыз,
Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламдан әрбір учурда Алла Тааланы естей турган зикирлер, дуалар, Курандын аяттары бардыгы айтылган. Бардыгы айтылган. Шуning inşallah Alloh subhanahu va taoladan tawfiq so'raylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira va sabbihuhu bukratan va asila. Ey imanlılar, sizler Allah Teala'nı köp zikir kılgıla dedi. Köp Allah subhanahu wa ta'ala'nı zikir kılgıla, cananı erteli geç arulap durgıla, bardık ayıptan taza ekenin bayandap durgıla. Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketehu. Al şunday zat, sizlerge rahimdoluğun ciberet. Cananın perişteleri de Allah subhanahu wa ta'ala özgöçe rahimdoluk kılar. Salavat aytat degeni Allah'ın rahimdoluk kılgan. Periştelerin salavat aytkanı sizge bizge Allah'ın duaları. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Sizlerdi karangılıklardan çıkarış için jarıktıka. Ve kana bil mu'minina rahima. Allah iman keltirgenlerge rahim do'zat. İman keltirbegenlerge rahman zat. Dünyadagi bardık mahluklarga Allah Taala Rahman degen sıfatı menen Allah subhanahu wa ta'ala görsetet. Uyku verip atat, işenbegen kapırlarga dele. Allah'ın sökkönderge dele rızkı verip atat. Jerinde jaşat atat. Asmanın tüyünen jay bergen. Tündü verip bepildik bergen. Jerden bardık mömö jemiş çöpçarlardı berip rızkı verip turat. Allah'a işenbegen dediler. Allah'ın çetke kakkan dediler. Bu alamdan koca Allah Teala'nın Ar-Rahman degen sıfatı. Ar-Rahim degen sıfatı jaratkan Allah Teala mu'minlarga khas. Kıyamet günü Allah Teala Rahim degen sıfatı menen mu'minlarga rahimdoluğunu özgöçe görsetet. Mu'minlarga Allah Teala rahimdir. Vezkurullaha katiran leallekum tuflihun. Sizler Allah'ını köp estegile mümkün iyilik'e jetersiňer deydi Allah Teala. Hakikatta iyilik Allah'ın zikrinde. Dünya ahiretinin baktısızlığından kutulu Allah'ın zikrinde. Jeniş Allah'ın zikrinde doğan. Kançalık Allah'ını köp zikir kılsak, oşonçoluk günölerden sak bolabız. Tilibizdi günölerden saktay alsak, denebizdi günölerden saktay alabız. Eğer de biz tilibizdi günölerden saktay albasak, dene müçelerini saktaş kıyınırak bol. Kıyamet günü adam balasının amal defterinde en köp kata yazılgan tildegi kata yazıladı ekan. Tildegi kata yazıladı ekan. Oşon üçün Peygamberimiz çınığı Müslümanın belgisini aytdı. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi ve yadi. Çınığı Müslüman. Kim? Anın tilinden, kolundan bardık Müslümanlar aman bolsun. Tili menen ata-enesindagi kakşatpayt, jaman uf dep dagы aytpayt. Kur'anda uşuga çeyin aytıp koygan. Jaman süylөгөн ata-enege tiyakta tursun. Wa la taqul lahuma uf. Esejele uf.Üşkürbe ata-enenin aldında depçi. Allah subhanahu wa ta'ala tilge Kur'anda arganday mına rakursta koyup arganday tip arganday türü menen bергende wa qulu lin-nasi husna deydi. Adamlarga sizler çıraylı söz söylөгülü deydi. Wa qula lahu qawlan layyina. Sizler mınake jumşak söz söylөгülü dep. Allah subhanahu wa ta'ala Musa paygambar menen Harun paygambardı Firavunga jiberip idhaba ila Firavun. Bar ekoňor Firavunga bargylady. Ne üçün barışkın? Al fa innehu taga al çitten aşıp ketdi. Aşa çağıp ketdi. Toň moyun bolup ketdi dedi. Oşo buyruklarının biri uşul ele davat bergile. Biroq esiňerde bolsun. Wa qula lahu qawlan layyina. Jumşak söýlegile Firavun. Firavunday özün Kudaylık'a jar salgan baktısızın en baktısızı oşogo dagı Musa paygambarday ulu paygambar, Harun paygambarday ulu paygambar bir emes iki paygambardı jiberip Allah aytат jumşak söyledi. Jumşak söylөгөндүн arkasından gele turgan rezultat natijasyny aytıp koydu.
لعله يتذكر أو يخشى. Мүмкін насаат қабыл алар. Қату сөзден насаат қабыл албайды. Қорққаннан учурда боп тур деп коюшу мүмкүн, бирок жүрөгүндө бар сени жек көрөт, каалаганын кылат, сенге айтканын кылбайт. Жумшак сүйлөгөндө адам насаат кабыл алышы мүмкүн экен да. Же болбосо Кудайдан коркуп калар деп атат да. Каулан ма'руфа, каулан карима. Ата-энелерге тууралуу каулан карима, сыйлуу сөз сүйлөгүлө дейт. Урматтуу сөз сүйлөгүлө дейт. Ыззаттуу сөз сүйлөгүлө дейт. Жылуу сөз сүйлөгүлө дейт. Тилге байланыштуу Алла Таала эмне деген өкүмдөрдү берген. Ошон үчүн тилибиз туура болуш үчүн тилди биринчи зикирге үйрөтүш керек экен. Тилди көндүрүш керек экен зикиргечи. Мажбурлап көндүрүшүбүз керек, кааласа да, каалабаса да. Болбосо тилибиз бизге баш бербейт, контролдон чыгып кетет. Тияка чыгып кетет, бул жака чыгып кетет. Бул чоң оргон, орок. Кичинесиндагы, чоңундагы, ураганындагы, свежийиндагы бардыгын орот да, орок бар го. Тилде ошондой. Все подряд да болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Иннал абд ла ятакалламу би калима. Пенде бир сөз сүйлөйт дейт. Мин ридваниллахи таала. Алла разы болгон сөздү. Ла юлқилаха бала. Ага мындай көңүл деле бурбайт экен да ошо сөзгөчү. Анча маани деле бербейт. Бирок тилинен ушундай сөз чыккан, Алла разы боло турган сөз. Ярфауллах биха даражат. Алла Таала ошол бир сөз менен бунун бейиште даражаларын көтөрөт экен. Бейишке киргизип даражаларын көтөрөт экен даже. Киргизип эле койбойт. Алла разы болгон сөздү тилибизден чыкса, ушуга Алла Таалам бейишке киргизип даражасын көтөрөт. Ва иннал абд ла ятакалламу би калима мин сахатилlah. Экинчисин угуп коелу. Пайгамбарыбыз айтып атат, пенде тилинен бир сөз чыгарат, бир сөз сүйлөйт. Алла наразы болгон сөздү. Ла юлқилаха балан. Ага көңүл деле бурбайт. Сүйлөп койгон да, ойлонбой эле туруп эле сүйлөп койгон. Бирок Алла наразы болгон сөз сүйлөгөн да. Яхви биха фи жаханнам. Ошо аркылуу дозокко кулап түшөт дейт. Демек сөз өтө чоң нерсе экен да. Куранда Алла Таала Каф сүрөсүндө айтып койгон. Ма ялфиду мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Пенденин, адамдын тилинен бир сөз, кандай гана сөз чыкпасын, жанында турган периште рақиб көзөмөлдөп турат экен. Ар бир сөздү көзөмөлдөп турган периште бар да. Атид жазганга даяр. Рақиб көзөмөлдөөчү. Атид жазганга даяр. Ар бир сөзүбүз жазылат экен. Ар бир сөзүбүз көзөмөлдө экен. Ар бир сөзүбүз экиге бөлүнөт экен. Же Алланын наразычылыгы, же Алланын разычылыгы. Демек тугандар, ошо тилибизди эгерде биз кааласак, дүйнөбүзгө да пайдалуу болсун, кабырыбызга да, ахиретибизге да пайдалуу болсун десе, анда зикирге келейик. Алла Таала ошон үчүн айтып атат: "Я аyyuhalladina amanu zkurulloha zikran katira." Эй имандуулар, силер Алланы көп зикир кылгыла деди. Көп намаз окугула деген жер жок. Көп орозо туткула деген жер жок. Көп деген сөз айткан эмес да. Намаз окугула, бар зекетин бергиле, садака бергиле, ажылык кылгыла, умра кылгыла, агы кандай жакшылык кылгыла, мындай эле келет. Көп деген сөздү Алла Таала кошкон эмес. Алла Таала көп деген сөздү зикирге гана кошкон. Зикирди көп кылгыла деп атат. Зикирди көп кылгыла. Себеп дегенде, зикирди көп кылганыбызда көп Алланы эстейбиз. Алланы эстеген сайын кубаттанабыз. Иманыбыз курчуйт. Жаңыланып турат иманыбыз. Алланы эстеп, эмнеден жаралганыбызды унутпай жүрөбүз. Качан, эмне үчүн дегенди эстеп турабыз. Ахиретке алхамдулилля даярдык. Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип турат. Арам нерселерден сактанганга Алла Таалам күч кубат берет. Зикир аркылуу шайтан алсырайт. Шайтан коркуп турат. Шайтан качып турат. Шайтан жашырынып турат. Зикир токтогондон кийин эле ишин баштайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 24 саат зикир кылчу экен да. Эми айтышыңыз мүмкүн, уктаганда кантип зикир кылат эле деп.
Пайгамбарлар көзү уктаса, жүрөгү уктабайт. Ошон үчүн пайгамбарлардын түштөрү вахий болот. Жабраил периште келип, бир топ периште менен пайгамбарыбызга келип, ушуну мисалын баяндагыла дегенде айткан. Көзү уктап атат, бирок жүрөгү ойго деген. Жүрөгү, пайгамбарлардын жүрөгү ойго. Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбарды муздаганга келгенде, Алла Тааланын буйругу түшкөн, түштө түшкөн. Өңүндө Алла буйрук берген эмес Ибрахим пайгамбарга, баланы муздагын депчи. Түшүндө көргөн. Балам, мен сени муздап атыпмын деп. А пайгамбарлардын түшү вахий болот. Пайгамбардын түштөрү жалган болбойт. Сиздики меникине окшош эмес. Сиздин биздин түш аралашар балакаттай. Пайгамбардын түшү вахий болот тугандар. Ошон үчүн пайгамбарлардын 24 саат буларда зикирде да. 24 саат Алла менен байланышта. Адам зикир кылган сайын Аллага жакындай берет. Зикир кылган сайын Алла Тааланы жакындан чырайлуу тааный берет. Зикир кылган сайын кадимкиден алхамдулилlah руханият нурлана баштайт туган. Кабыр нурланат, ахирет нурланат. Ошон үчүн өткөнкү сабакта да темабыз Кашка эмеде мына неде кольцойдогу. Анда да ушу зикирге келдик эле. Эми буйрса иншалла бүгүн да мына сиздер менен Алланын аяттары, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен ушуну окуп беребиз. Баарыбыз амал кылганда ниет кылайлы. Башкаларга жеткирген ниет кылайлы. Ата апа барбы, айтыңыз. Бир туугандар барбы, айтыңыз. Бала чака барбы, айтыңыз. Достор барбы, айтыңыз. Бизде эле калып калбасын. Ал зикир кылса соогун биз алабыз. Зикир кылса соогун биз алабыз. Пайгамбарыбыз мисалы бир хадис айтат: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулилlah." Бир хадис. Зикирлерден эң абзели ла илаха иллаллах. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah. Муну бас уктукпу? Эми дайыма абзел зикирди кылып жүрөйлү, дайыма абзел дуаны кылып жүрөйлү. Бул өзүбүзгө тиешелүү болдубу? Эми ушуну үйгө айта барыңыз сиз. Аялыңыз барбы, атаңыз барбы, апаңыз барбы, айтыңыз. Зикирлердин эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Ла илаха иллаллах кен бүгүн мечиттен сабакта угуп келдим. Дуалардын эң абзели пайгамбарыбыз айтыптыр. Алхамдулилlah кен буну да мечиттен угуп келдим. Айтабызбы иншалла? Кана айтачы базы. Ла илаха иллаллах. Машалла. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз ушулчу. Бардык пайгамбарлардын тилинен эң улуу, эң берекелүү чыккан сөз ушул сөз. Бардык пайгамбарлардын тилинен чыккан сөз. Ушул сөздү айттык биз азырчы. Азыр мисалы алхамдулилlah баарыбыз сооп алдык. Бирок мен сиздер азыр канча болсоңуздар мына 200-300. Ошончо сооп мен алдым. Өзүңүз айтсаңыз ибадат. Башкага айттырып, башкага жеткирсеңиз, ушунун аты даават. Даават бир философиясы татаал нерсе эмес. Жөн эле азыркымдан мисал менен мен өзүм айтсам ибадат. Айтып коюңуз десем, ушунун аты даават. Болду. Чын сүйлөдүңүз, чынчылдыкка чакырып койсоңуз, ушунун ичи даават. Намазды окудуму, ибадат кылдым. Эми намазга чакырып, бул даават. Эч кандай кыйынчылык. Зикирдин алымдар экиге бөлүшөт. Бир болот зикир алхамдулилlah азыр Алланы эстеп атабыз го. Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка илах жок. Бир Алладан башка жаратуучу жок. Бир Алладан башка аламдын кожоюн ээси жок. Бир Алладан башка ибадатка лайык эч ким жок деп Алланы эстеп атабыз го. Бул дагы алхамдулилlah бул жакшы зикир. Бирок bundan дагы күчтүү зикир бар да. Ал кайсы? Адам күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп аркага кайткан. Эми азыр алдайын деп атат да Алланы эстеп койчу. Эми уурдайын деп атат да, Алланы эстеп кетпет, таштады. Зына жака барайын деп атып, казино жака барайын деп атып, Алланы эстеп койчу. Эми бирөө менен урушуп жаңжалдашайын деп аткандар Алланы эстеди да. Кыскасы айтканда, күнөө кылайын деген учурда Алланы эстеп, ошо күнөөнү таштап коюу эң улуу зикир ушул. Алланы эстеп таштады да булчу. Ушуга сооп берилет. Ошо арам нерсени кылбай койгондугу үчүн
арам нерсени таштагандыгы үчүн Алла Таала улуу сооп берет. Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet aytat biz payg'ambar deb kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yasiru fi tariqi Makka. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Mekke'nin yolunda жүрүп baratgan ekan. Famarra ala jabal bir toğunun canından ötüp baratdı deydi. Yuqallahu Cumdan degen toğu var eken Mekke'de. Oşon jada ötüp barganda anан aytты. Siru hada Cumdan. Ey sahabalar da canında var eken. Bas öte vergile. Mına toğu Cumdan degen uşuda. Biz ayttık olsa mına Sulayman toğu degen deydi. Cumdan degen toğu deb öttüm. Sabakal al mufarridun dedi. Sabaka al mufarridun. Mufarridler aldığa ötüp ketdi. Sahabalar aytdı. Mal mufarridun ya Resulallah. Mufarridun aldığa ötüp ketdi, ozup ketdi deb ayttınız ya Resulallah. Alar kimler özü dediler. Peygamberimiz жооп berdi. Az-zakirin Allaha katira. Allah'ını köp zikir kılganlar. Allah'ını köp zikir kılganlar soopto. Жақшылықта, даражада алдыға өтіп кететкенде. Барабыздан ким Алланы көп зикір қылса, ошол алды да. Соопто да қалды да, жақшылықта да қалды да, даража мартабада да қалды да, ал алды да. Пайғамбар ошон үчүн айткан сабакал муфарридун. Муфарридтер алдыға өтіп кетти деп. Сахабалар сразу суроо берди, муфарридти ким эле деп. Айтып атат, аз-закирин Аллаха катира, Алла Тааланы көп зикир кылуучулар. Раваху Муслим ва Тирмизи. Бұл хадис Тирмизиде, Муслимде экөөндө тең келет. Bir hadисте сахабалар муфарриттер ким деп сураганда пайгамбарыбыз мындай деп жооп берген. Ал мустахтарун би зикрилlah ядау зикру анхум асқалахум фаятун Аллах яуман қияма хифафа. Алар Алла Тааланын зикиринде дайым, Алланын зикиринде болгондар. Курсагы ток болсо да Алланын зикиринде, ач болсо да зикиринде, ден соолугу жакшы учурунда дагы, кээде ооруп калат адам баласы, ооруп атканда да Алланын зикиринде, иши жүрүп атса деле Алланын зикиринде, иши жүрбөй атса деле Алланын зикиринде, бүгүн соодасы жүрүп акча көп таап атса деле Алланын зикиринде, бүгүн соода жок, эчтеке эмес, Алланын зикиринде, бирөөнү сөгүп тиякпай, андай жок бунукучу. Алланын зикиринде, арчу түндөсү деле, күндүзү деле Алланын зикиринде. Мына. Булар кимдер деп атат? Зикир булардан эртеге Yada'az zikru asqalahum degeni жүктөрүн алып таштайт экен. Мойнундагы күнөөлөрүн, жүктөрүн алып таштайт. Жана кыямат күнү булар жеңил ойдан келет дейт. Ал-Харис Аш'ари радıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allaha auha ila Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimat ay ya'mala bihinna ve ya'mura bani İsrail ay ya'malu bihinna. Allah Taala Yahya peygamber, Zakariya degendagi peygamber aleyhisselam, oşonun balası Yahya peygamber. Zakariya peygamber dua kılgan. Бұл Мариям енебіздің тайкелері болып кетеді. Мариям енебіз Иса пайғамбардың енесі. Имран разиаллаху анхунун қызы. Бұл Мариям енебізді Закария пайғамбар өзінің кепілдігіне алып тәрбие қылған. Мариям енебіздің алдына кіріп қалғанда Закария алейхиссалам Алла Тааланың мужизаларын көрөтеле. Қышында свежий жайқы жемиштер алдында тұрады эле. Анан кийин анна лаки хада қала хуа мин индиллах инналлах ярзуқу ман яша би гайри хисаб. Мариям, бұл қышқы мезгіл болсо жайқы жемиштердин каяктан келип калды саңа дегенде Мариям эне өзүнүн жообун айтып буга айтат да. Бул Алланын алдынан келди. Алла кимге кааласа, канча кааласа ошончо рызык берет. Хуналика даа Закария.
Ошондо мынакей Закария пайгамбар дуа кылган экен. Робби хабли мин ладунка зурриятан таййиба иннака самиуд дуа. О Роббум, мага таза урпак бер. Перзент бер, имандуу перзент бер деп. Алла Таала ошондо анан Яхья алейхиссаламды берген да. Карыганда берген. Аялы деле тугасы учурга барып калган. Өзү деле машалла уже канча карыган. Бирок Алла Таалага кыйын эмес экен берем десе. Ошо Яхья пайгамбарга Алла Таала буйрук берип атат. Яхья 5 нерсеге буйрук берип атат. Ошону өзүң амал кыл деп атат. Экинчиси Бани Исраил мына жөөттөргө бардыгына буйрук берген, ошо 5-өөнө амал кылсын дейт. 5-өөнүн бирөөсү зикир экен да. Узун хадисте Алла Таала айтып атат: "Амурукум би зикриллахи катира". Мынакей. Яхья пайгамбарга буйрук берген. Алла Тааланы көп зикир кылгыла. Алланы көп зикир кыла деген буйрук экен да. Ошо 5-өөнүн бирөөсүчү. Алланы көп зикир кыла деген буйрук экен. Бунун мисалын мынандай кылып айтып берип атат. Ва масалу залика камасали раджулин талабаху аду сирa'an fi atarihi hatta ata hisnan fa ahraza nafsahu fi wa kadhalika al-'abd la yanju min ash-shaytan illa bi dhikrillah rawahu Tirmizi. Allah'ını көп zikir kılgan adamın misali mınday. Bir kişinin артынан düşman düşüp alganda, al düşman arkasından ötö tez, mına karmasa öldüre turganda, anam bol kaçıp gelatıp, bir çepke gire kaçkandağı özünün canın, oşo düşmandan kutkarıp kalganda. Kudumu şunday deydi, adam balasının çınığı düşmanı şeytan, Allah'ın zikri bul Allah'ın çepi. Oşoğa gire kaçıp durup özünün canını kutkarıp kalganday, şeytanın jamandığынан özüңdү kutkara turgan Allah'ın zikri. Mınандай kılıp misal men aytıp bergen da. Ummu Anas radıyallahu anhadan rivayet, radıyallahu anhuma. Enemiz aytат, Anas radıyallahu anh'ın apası. Пайгамбарыбызга айттым дейт, я Расулулла, аусини, мага бир керес, осият айтып коюңуз депчи. Пайгамбарыбыз айтты, ухжурил мааси, күнөөлөрдөн кач деди да. Күнөөлөр биякта болсо, буну ташта дагы. Күнөөлөр ташта деди. Фа иннаха афдалул хижра. Эң улуу көчүү бир жерден эки жерден эмес, күнөөлөрдөн жакшылыкка көчүү. Жаман нерселерден жакшылыкка көчүү. Арам нерселерден адалга көчүү. Шайтандын жолунан Алланын жолуна көчүү. Бул афзал хижра деген. Ва хафизи алал фараид. Парыз намаздарды сактагын деди. Парыздарды сактагын, намаздарды эмес, парыздарды сактагын. Фа инна афдалул жихад, жихадтардын эң абзелдери парыздарды сактоо. Алла кандай парыз кылса, ошолорду сакта. Allah subhanahu wa ta'ala'nın tuğanlar parızları namaz menenle çektilbeyt da. Oruzu, acılık, zeket menenle çektilbeyt. Adilettülük Allah'ın parızı. Allah'ın parızı da. Yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın parızı. Günöden saktanu Allah'ın parızı. Allah'a şükür kılu, Allah'dan korku, Allah'dan gana ümit kılu Allah'ın farzı bu. Farzlarda saktağın deydi, ankeni abzeli, cihatların en abzeli uşul. Ve aksiri min zikrillah fa innaki la ta'tinallah bi şeyin ahab ileyh min kasrati zikrihi. Andan keyin üçüncüsünü aytdı, Allah'ın zikrini köp kılgın dedi. O şey enebizge Peygamberimiz osayat aytdı. Allah'ın zikrini köp kılgın, ankeni siz Allah Taala'ga köp zikirden dağı süykümdürük nerse menen alып barбайсыз dedi, aldın aç. Allah'ın aldına bargandağı en Allah'a süykümdü nerse Allah'ını köp zikir kılı, oşonu alып barasыз. Oşon üçün Allah'ını köp zikir kılыңыз dep osiyat aytdı. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man acaza minkum anil leyl ayyuakibadahu ve bakhilan bil mal ayyunfiqahu ve jabuna anil adu ayyujahidahu felyuksir zikrallah."
Пайгамбарыбыз айтат, силердин араңардан ким түндөсү туруп намаз окуудан алсыз болсо, мал сарптагандан сараң болсо, душмандан коркок болсо, анда Алла Тааланын зикирин көп кылсын дейт. Тахажжуд окуй албасаң, түнү ибадат кыла албасаң, мээнет кылып машаккат көтөрө албасаң, кабада юкабиду дегенин мааниси ушул экен. Андай кыла албасаң, акча сарптаганга сараң болсоң, эч кимге бергиңби келбейт, акчаны жакшы көрөсүң. Душмандан коркоксуң. Эгерде сенде ушундай жаман сыпаттар болсо, Алланын зикирин көп кыл дейт да. Алланын зикирин берекети менен ибадатка тырышчаак, өзгөчө түнкү ибадатка бекемделесиң. Сараңдыгың кетип, берешен боло баштайсың. Коркоктугуң кетип, баатыр боло баштайсың. Пайгамбарыбыздын жолдомосун кара тарбия. Демек, зикирде туугандар берешендүүлүктүн эшиги ачылат. Баатырлыктын эшиги ачылат, ибадаттын эшиги ачылат. Зикирде. Пайгамбар ушуга чейин айтып атат, карап. Көп зикир кылганда мынандай жакшылыктар бар экен. Коркоктук кетип, баатырлык келе турган жакшылык бар. Сараңдык кетип, берешендүүлүк келе турган жакшылык бар. Жалкоолук кетип, түнкү ибадатка бекем боло турган жакшылыктын бардыгы зикирде. Бирок жөнөкөй зикирде эмес. Касраты зикир. Көп зикирде. 100 жолу зикир кылып коюп, анан ал менен болбойт. Көп зикир. Азы 300. Канча азы? 300. Ана адам кадимкидей көрөт. Зикирдин нуру тез келет. Бирок тез да кетип калат да. Илимдин нуру кичине кечирээк келет. Бирок кеч кетет. Эң кеч келген дааваттын нуру. Дааваттын нуру келгенден кийин кайра кетпейт дейт. Кайра кетпейт. Зикирде адам баласына нур тез келет. Тез эле көздөн жаш агып, жүрөктү бошошо, сразу эле адам руханият өзгөрө баштайт. Канчалык көп зикир кылса, вот ошончолук иншаалла пайда. Мына жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Фалюксир зикраллах." Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким коркокпу? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким сараңбы? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ким жалкообу? Алланын зикирин көбөйтсүн. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, hadisi kudusu iken, Yakulullah, Allah aytып жатат. Ana inda dhanni abdi bi ve ana ma'ahu idha zakarani. Allah aytat, men пендем мен тууралуу кандай күмөндө болсо, ошондой мамиле кылам. Ошондой мамиле. Жана мен ал менен биргемин, качан мени эстеп бере турса. Демек, бул хадистен бизге маалым болду тууган, Алла Тааланы эстеп турсак, Алланын жардамы биз менен бирге. Алланын колдоосу, коргоосу, Алланын ыраазычылыгы биз менен бирге. Алланы эстеп турсак эле, жараткан Алла субхана ва таала биз менен бирге. Анан бердеги азыркы биринчи хадистин бөлүкчөсүндө Алла Таалага биз жакшы күмөндө болушубуз керек экен. Кандай күмөндө болсоң, ошондой Алла мамиле кылат. Алла Таалам алхамдулилла ишимди оңдоруп берет. Сыноомду жеңилдетет. Даражамды бийик кылат, ибадатымды кабыл кылат, тобаларымды кабыл кылат. Аллахым өзүнө жакын кылат. Ахиретимди Алла Таалам абад кылып берет. Кабырымды нурлуу кылат деп жакшы күмөндө болсоң, ошондой кылып берет. Кандай күмөн кылсаң, ошондой Алла мамиле кылат дейт. Ана инда дhanni abdi bi. Алла Таала өзү айтып атат. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Эгер ал өзүнчө эч ким менен кошулбай зикир кылса, мен дагы аны өзүнчө зикир кылам. Өзүмчө эстейм дейт. Анан wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Эгерде бир жамаат менен топтолуп зикир кылса, мен ал жамааттан жакшыраак жамаат менен зикир кылам. Периштелердин жамааты менен эстеймин деген сөз.
Алла Тааланы демек ушул жерден билинип атат, жалгыз дагы Алланы эстеп туруш керек экен, жамаат менен дагы Алланы эстеп турушубуз керек экен да. Жамаат менен Алла Тааланы эстөө, ошо Алланын китеби Куранды окуп атат. Алла Курани Каримдин атын зикир деп айткан. Алла Кураны эмне дегени? Инна нахну наздална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Алла субханаху ва таала айтат. Куранды мынакей зикир деп айтты да. Зикирди чүргөнбүз. Жана биз оны өзүбүз сактайбыз дейт Алла. Ва анзална илейка зикра литубайина линнас ма нуззила илейх. Куранда толтура жерлерде Куранды Алла субханаху ва таала зикир деп айткан. Эмне үчүнсө Куран эстетет экен да. Зикирдин маанисин эстөө. Зикирдин мааниси эмне экени? Эстөө, эсте болуу, эсте болуу, эстөө. Шоның үчүн Курани Карим адамга эстетет. Эмнени эстетет десеңиз, эмнеден жаралганыңды эстетет. Качан, кантип жаралганыңды эстетет. Эмне үчүн жаралганыңды эстете турган китеп Куран. Эмне үчүн жаралдың? Кайсы максатка жаралдың саңа? Буну эстете турган Куран. Ахиретте саңа эмне кандай адам, кандай мамиле болот, адамдарга кандай мамиле болот? Ошону эстете турган китеп Куран. Ошо эстеткендин мааниси зикир. Мынакей туугандар, Алла субханаху ва таала бул жерде айтып аткан, жалгыз Алланы эстесеңиз, Алла дагы, мен дагы жалгыз эстейм. Эгерде жамаат менен эстесеңиз, периштелердин, алардан жакшыраак периштелердин жамаатында эстейм. Ва ин тaqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Эгерде пенде мага бир карыш жакындаса ибадат менен, мен ага жакындаймын бир кулач жардам менен. Пенде эле жакындаса эле мен ага бир карышка бир зира, бир кол да. Ва ин taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Эгерде ал мага бир чакара жакындаса, мен бир кол жакындайм, бир кулач жакындайм. Ва ин атан ямши атайту харвалатан. Эгерде ал мага басып келсе, мен ага жүгүрөм дейт. Алла Таала жүгүрүүдөн, басуудан аруу таза зат. Алла Тааланын бу жерде райымы ушунчалык бизге тез деген сөз. Жардамы ушунчалык тез деген сөз. Разычылыгы ушунча, рахматы ушунчалык тез деген сөз. Равахул Бухари ва Муслим экөөндө деп. Ибн Аббас разияллаху анхудан дагы айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала айтат: "Я ибн Адам, эй адам баласы, иде закартани халиян, закартук халиян." Сен бош эчкимден адам аралашпай өзүнчө зикир кылсаң, мен сен да сен өзүнчө зикир кылам. Ва иде закартани фи малаин, закартука фи малаин хайру мин алладина тадкуруна фихим. Эгерде бир жамаатта сен мени эстесең, жамаатта биргеликте мен сени эстеген жамааттан жакшыраак жамаатта мен сени эстейм дейт. Бул периштелердики дейт. Башка жерлерде келет фи малаин мин малаикати, фи малаин мин малаикати. Мен өзүмдүн периштелеримдин жамаатында деген сөзү келет. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Инналлах азза ва жал, пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала айтат: "Якул ана ма абди ида хуа закарани ва тахарракат би шафатаху." Раваху Ибн Мажа. Мен пендем менен биргемин, качан эле ал мени эстеп турса дейт. Карачы. Качан эле ал мени эстеп, эки эри кыймылдап эле турса, мен пендем менен биргемин. Алланын бирге болуусу кудурети менен, элими менен, райымы, жардамы менен, разычылыгы менен. Ва тахарракат би шафатаху экен. Абу Хурайра, Абу Дарда радияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ала унаббиукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва арфаиха фи даражатикум ва халлакум мин инфaqi дахаб вал варq ва халлакум мин ан талқау адуакум фаядрибу а'нақакум ва тадрибу а'нақахум." Карачы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сахабаларына, үммөтүнө кыямат күнгө чейин келе турган сизге, мага эмне деген чакырып таштады. Мен силерге кабар берейинби дейт пайгамбарыбыз. Айтайынбы силерге дейт. Эмнени? Силердин амалдарыңардын эң жакшыраагын айтайынбы дейт. Кылып аткан амалдарыңар көп туура. Бирок ошолордун эң жакшыраагын айтайынбы? Жана силердин кожоюнуңар, падышаңарыңардын алдындагы эң таза. Азка.
Ошо амал тууралуу айтып берейин. Жана силердин даражаңардын эң бийиги. Жана силер алтын күмүштү сарптагандан дагы эң жакшырагы. Жана силер душманга жолугуп, алардын мойнуна чаап, алар силерди чаап, жихад. Алардан дагы жакшы амалды айтып берейин деп 5 санады да. Сахабалар айтты: "Я Расулаллах, айтыңыз, сөзсүз айтыңыз. Кайсы амал?" dedi. Қалу бала, қала зикруллах, Алланың зикри dedi. Мынакей қараңызшы. Бұл қандай амал екен десек, амалдардың ең мықтысы, Алланың алдында ең тазасы, даражалардың ең биігі, Алланың жолында сарптаған алтын күміштің, машалла, ең жақшысы, жана душманға жолыққанда бір-бірі менен соғышып, Алла үшін бұл да жихад тамаша иш емес, өте улуу амал. Андан дагы жогору, андан да жакшыраак. Кайсысы Алланың зикри дейт мынакей. Караңчы. Ошон үчүн иншалла биз тилибизде аракет кылайлы, көндүрөйлү тилибиздечи, адаттандыртайлы. Лукман Хаким баласына айткан: "Балам, тилиңди көндүр" деген. Не деген? Машык кылыш керек экен да. Не кылыш керек экен? Машык. Машык кылыш керек экен да. 100дөн, 200дөн, 300дөн салаваттарды айтып, калималарды айтып, истигфарларды айтып, тасбиhlерди айтып, тахмид, тахлил, ла хаула ла куввата илля биллахларды айтып, андан башка зикирлерди неме кылып, тилди көндүрүш керек экен. Сахабалар айтышат, бир мажлисте отурат элек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо мажлистен баштап аягына чейин бир санап отурса керек да. 100 жолу Роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахимди 100 жол айтты дейт. Бир эле мажлисте. Мажлисте башка да сөздөр болот. Арада Роббигфирли ва туб алейя, Роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахимди 100 жол айтты. Аначы анда. Айшенебиз башында айтып берди, караң. Пайгамбарыбыз дайым Алланы эстеп турат dedi. Кала Муаз разияллаху анху айтат: "Ма шайун анжа мин азабиллахи мин зикриллах." Алланын зикринен өткөн, Алланын азабынан куткаруучураак нерсе жок деди да. Алланын зикринен өткөн, Алланын азабынан куткаруучураак нерсе жок. Ма шайун анжа мин азабиллахи мин зикриллах. Бардык амалдар өзүнүн куткара турган, намаз, садака башка куткара турган өзүнүн машалла даражасы бар. Бирок эң күчтүүсү, эң куткаруучурагы Алланын азабынан Алланын зикри экен да. Алланын азабынан эң куткаруучураак кайсы экен? Алланын зикри экен. Ошон үчүн иншалла эгерде жаман өлүмдөн, кабырдын азабынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, дозоктун отунан, Алланын каарынан, Алланын азабынан сактанганды кааласак, Алланын зикрин бекем бармайт. Буга 1 сом кетпейт. Буга 1 сом кетпейт. Буга эч нерсени шарт кылган эмес. Алла ушунчалык жеңил кылып берип койгон. Бардыгы эркек, аял, жаш, кары. Мына мамлекет кызматкерлери иштеп аткандар. Бекер отурган зикир кылып отур. Мен убагында эсимде бар. 2005 жылы. Атын унутуп калдым го, бирок кызматы эсимде. Сотто иштейт эле. Сот эле өзү. Анан кийин аябай кыжалат болуп, жүрөгү сыгылып, ар нерсе кылса болбой, уйку жок түнү. Шайтан кичине азгырып басып алган да. Анан кийин мен аны зикирге кызыктыра баштадым. 20 жыл мурда. Сиз мындай кылыңыз деп, андай мындай деп, анан тасбихни эме кылып, жазып бериңизчи деди, жазып бердим. Эми ал арабча окуй албайт да, кыргызча эле субханаллахны, альхамдулиллах, ла иляха иллаллах, аллаху акбар, ла хаула ла куввата илля билlah зикирлерди мындай кылып жазып, ушуну мынчадан кайталайсыздар. Кийин баштады бол. Уйку жок болуп аткан да. Эми уктап тургусу келбейт, Жүрөк бейпил. Бая кайгы, кыжалатчылык жок. Кайгы адамды кайгы чыгарып берет. Кыжалатчылык бар го, адамды чүмчүнтүп берет.
Ошондо эгерде кайгы кыжалатчылыктан кутулганды кааласаңыз, жүрөгүңүзгө бейпилдикти кааласаңыз, зикирди кармаңыз. Болду. Алла Кур'анда айтып койгон. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Ала дегени кабардар. Кулак салып укула. Көңүл бургула, эй деген сөз. Внимание деген сөз. Алла ушинтип айтып атат. Би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана жүрөктөр бейпилденет деди. Жүрөктөр рахаттанат. Жүрөктөр тынчтанат. Жүрөккө тынчтыкты кааласаңыз, Алланын зикри менен. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи келтирген хадис Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралган экен. Айюл ибад афдал даражатан индаллахи яуман кияма. Кыямат күнү Алланын алдында пенделердин кимиси эң абзел даражада болот. Кыямат күнү Алланын алдында пенделердин арабызда кимиси даражасы абзел. Абзел даражада, эң жакшы даражада. Пайгамбар айтты: "Адакируллаха касира." Алланы көп эстеген деди. Ошолордун даражасы эң бийик болот деди. Культу Абу Саид радиаллаху анху сахаба айтат, мен айттым пайгамбарыбызга: "Ва минал гази фи сабилилlah." Манил гази фи сабилилlah. Ва минал гази фи сабилилlah. Бул ман эмес. Ва минал гази фи сабилилlah. Алланын жолунда казат кылган кишиден дагы деди да. Пайгамбарыбыз айтты: "Лау дарава би сайфихи фил куффар ва мушрикин хатта янкасир ва яхтадиб даман лакана закируллах афдал даража." Бул өзүнүн кылычы менен капырлардын, мушриктердин арасына чыгып, урушуп, кылычы сынып, өзү канга боелсо, ошондо дагы Алланын зикирин кылган абзел болот деп койду. Лакана закирин Аллаха афдал даража. Жабир разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма амила адамиюн амалан анжа лаху минал адаб мин зикрилlah." Qila wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa an yadriba bi sayfihi hatta yanqati'. Rawahu Tabarani. Адам баласы Алланын азабынан, Алланын зикринен өткөн амалы жок деп атат. Алланын жихадынан, Алланын жолунда жихадтан дагы десе, ооба, Алланын жолунда жихадтан дагы. Эгерде кылыч менен согушуп ошондо кайтпай өзү шейит болуп кетсе, анда ал Алланын зикрине тең десек болот. Абдулла ибн Амр разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ар бир нерсени тазалай турган нерсеси болот экен, туугандар. Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе Алланын зикри экен." Ар бир нерсени тазалай турган нерсеси бар да. Мына кийимдерди эмне тазалайт? Самын, дагы эмне? Айна, порошок дейсиң, порошок дейбиз да? Мисалы да эмичи? Эшиктер эмне тазалайт? Пылесос тазалайт аналарды барды. Тазалай турган нерселер толтура. Кээ бир жерлерде машалла темирлерди от тазалайт. Алтын күмүштөрдү от тазалайт. Тазалай турган нерселер бар да. Ар бир нерсенин өзүнүн тазалай турган нерсеси бар. Акылбы? Жүрөктөрдү тазалай турган нерсе зикир экен. Жүрөктөрдү тазалай турган, жаркырата турган, мынандай деп айткан. Сикала ва инна сикалатал кулуб зикраллах. Алланын жүрөгүн тазалап жаркырата турган нерсе Алланын зикри экен. Канчалык көп болсо, ошончолук. Эстегенде Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолуккан. Кайтып келатканда Ибрахим пайгамбар Байтул Маамур деп коет, периштелердин немеси бар экен. 7-чи асманда таваф кыла турган Каабасы бар экен. Ошого жөлөнүп турган экен, жөлөнүп. Хадисте ушундай келет. Ибрахим пайгамбарды көрүп, пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбардын урпагынан да. Ата бабаларына кирет да. Салам айтып, анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам
Ибрахим пайгамбармен жолугуп сүйлөшкөндө Ибрахим пайгамбар үммөтүңө салам айт менен деген экен. Карачы, бизге Ибрахим пайгамбар салам айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Ибрахим пайгамбар атаңар мынакей силерге салам айтты дейт. Биз эмне дешибиз керек? Ва алейхиссалам. Ошон үчүн намазда Кудайга шүгүр, пайгамбарыбызга салават айтканда Ибрахим пайгамбарга да айтабыз да. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө айтканда Ибрахим пайгамбардын үй бүлөсүнө да айтабыз. Пайгамбарыбызга Алла Тааладан берекени сураганыбызда үй бүлөсүнө да Ибрахим пайгамбарга да айтабыз да. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ибрахим пайгамбар ошондой айтып, анан мындай деген экен. Айтып кой үммөтүңө бейиш ээн тала. Кандай тала экен? Ээн тала. Анын дарактары Субханаллах, Алхамдулилlah, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Алланын зикри бейиштеги даракты келет экен да. Эгерде бейишиңизге даракт көп кааласаңыз, Алланын зикрин көп айта бериңиз, бир күндө 1000 тигиңиз, бул 5000 тикти, 10.000, 20.000, ким канчаны тиксе. Ушул баарыбызга берилген бейишибизге дарак тиге турган, качанга чейин дебейсизби? Өлүмгө чейин. Андан кийин уже тилибиз болду. Токтойт ал. Жан чыккандан кийин все, амал токтойт. Тилден зикир чыкпай калат. Кол менен садака бере албайсың, пут менен мечитке басып бара албайсың. Көздөн тооба кылып ыйлай албайсың. Амал бүттү. Идамата ибн Мада мин ката амалы. Пайгамбар айткан, адам баласы өлдүбү, болду, амалы токтойт деген. Все. Садака жария бар. Илля мин салас, 3 нерседен башка. Ал садака жария бу дүйнөдө машаалла пайда ала турган илим таштап кетсе, же болбосо садака жария соо жүрүп турган, дайыма агып турган, садака таштап кетсе, кайрымдуулук иштер эл пайдалана турган нерселер. Же болбосо валадун салих ядулаху, имандуу перзент тарбиялап таштап кеткен болсо, ага дуа кылып турса, ошолор аркасынан жетип турат дейт. Бирок негизги угуп алыңыз туган, иман жок эгерде кетсе, ага миллион садака жардам бербейт. Миллиард доллардын садакасы жардам бербейт. Иманы жок кеттиби, эч нерсе ага жардам бербейт. Иманы бар эле, амалы алсыз эле, ошолорго жардам берет. Иманы бар кишиге ошолорго садаканын, аркада кылган дуалардын, ошолордун пайдасы тиет. Кеп эмнени айтып аттыган? Аллахумма салли аля Мухаммад. Мына зикирлерди айтып атканбыз. Демек, бейиш кең майдан деп атат да. Ошого машаалла канча зикир кылсак, ушу ниет менен кылыңыз, ушу ишеним менен кылыңыз, ушу үмүт менен кылыңыз. Иншалла 100 жол айттым, 100 дарак тигилди депчи. Пайгамбарыбыз айтканга ишениңиз. 1000 жолу зикир кылсаңыз, 1000 дарак тиктиңиз. Бу дүйнөдө 1000 дарак тигиш канча кыйын? Көчөт сатып ал куурап калбасын. Бейиштеги куурабайт да. Ага суу куйганда кереги жок. Агро дары-парыларда кереги жок. Болду. Алхамдулилlah. Аракет кылабызбы иншалла? Алла барыбызга товфик берсин, амин. Абдулла ибн Буср радиаллаху анху риваят айтат, бир киши пайгамбарыбызга айтты: "Инна шария Расулаллах, инна шараял ислам кад касурат алейя, фа ахбирни би шей аташаббасу бихи." Бир киши айтты, бизге ошон мындай, бизге ошон эмес, эми сахаба да эми айтканда. Мен айтарым, мынандай деп атат да, исламдын шариаттары мага өтө көбөйүп кетти дейт. Шариаттын өкүмдөрү аябай көбөйүп кетти. Мага бир нерсе айтыңызчы, ошону бекем кармап жүрөйүн деди да. Бир нерсени айтып коюңуз, кыска нуска. Пайгамбар айтты: "Ла язалу лисанук ротпан мин зикрилlah." Тилиңди дайыма Алланын зикри менен өл карма, ным карма. Биздин тилибиз Алланын зикри менен ушундай өлдөнүп турсун дейт да. Раваху Тирмизи. Абил Махарик айтат:
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген екен: Марарту лейлатан усрия би роджилин. Мираж кечесінде бір кішінің жанынан өтіп қалдым дейді. Муғайеб фи нурил арш. Алла Тааланың аршының көлөкөсүндө жашырынып турат дейді да. Аршының нурунда, то есть. Культу ман хада, пайғамбарымыз айтты, бұл ким деді. Малак, періштеби деді. Қила ла, періште емес деді. Культу наби, пайғамбар о деді. Қила ла. Культу ман хуа, егер періште да болса, бұл Алла Тааланың аршының нурында тұрады деген да. Жашырынып, мұғайып, ғайып, қайрай шығып тұрып көрініп тұрады. Ошалың нуры менен, машалла, қоршалып тұрған киши ким екен деп пайғамбар сұрап атат. Періште өтсе жоқ, пайғамбар өтсе жоқ. Анан ким деді? Айттық, хада роджил кана фи дуня лисанху ратба мин зикрилла. Бұл киши дүниеде тиличе постоянно Алланың зикри менен өліп отырады дейді. Тили дайыма Алланың зикри менен өліп отырады дейді. Ва қалбуху муаллакун бил масаджид. Жүрегі болса мешіт менен байланып тұрады дейді. Валам ястасиб ливалидей. Ата-енесіне сөгіш алып бербейтіле бұл дейді. Туғандар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір жол сахабаларға айтты. Чоң күнөөлөрдүн дагы ең чоңын айтып берейин бе деді. Акбарул кабайр деп коет да. Чоң күнөөлөрдүн дагы ең чоңын айтып берейин. Сахабалар айтты, я Расулалла, айтыңыз деді. Пайғамбар айтты, ким ата-енесин сөксө деді. Атасын сөксө, апасын сөксө. Бұл чоң күнөөлөр бар го, минерде эле калат экен да. Алардын дагы чоң экен. Акбарул кабайр. Сахабалар вообще акылына сыйган жок. Кантип бала ата-енесин сөксө. Сурады ошон үчүн. Я Расулалла, ата-енесин дагы сөгөбү деди да. Пайгамбарыбыз айтты, карап деди. Сен бирөөнүн ата-енесин сөксөң, жыйынтыгында алда жөн туруп айтты, сен ата-энеңи сөгөт. Сен ата-энеңе сөгүш алып берген сен болуп атасың. Ушуга деп айтты да мына. Өзүнүн ата-энесин мындай сөккөн андан дагы чоң күнөө экен. Бирөөнүн ата-энесин сөккөн да айтып тур пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Демек тугандар, бирөөнүн ата-энесин сөкпөйлү. Не кылбайлы? Бирөөсүн энең деп сөгөрүп, атаң деп сөгөрүп, Алланы бирөөнүн ата-энесин өзүңүздү тооба кылдым го ал. Бирөөнүн даже ата-энесин сөккөнгө шарият уруксат бербейт. Бирөөнүн ата-энесин сөксөңүз, сиз өзүңүздү ата-энесиңизди сөккөндөй болосуз дагы, чоң күнөөлөрдүн чоңун аласыз деп атат мынакей. Ал мына жерге айтып аткан 3 ишти кылган киши экен да баягы. Алла Тааланын аршынын нурунда жашынып турган ким эле? Ал 3 түрлүү иш кылган киши экен. Ал ким десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга периштелер жооп берип атат. Бу дүйнөдө тили Алланын зикри менен дайыма өлле, жүрөгү мечит менен байланган эле, жана ата-энесине сөгүш алып бербеген эле. Демек, бирөөнүн ата-энесин сөкпөгөн экен. Ушу ишти 3 ишти кылсак, мына макамды Алла берет бизге. Ушу ишти кылсак. Алла Тааланын зикрин тилимиз менен дайыма Алланын зикринде боло берели. Машинеге отурганда, жүргүзгөндө, тамакта, ортосунда, сүйлөшкөндө, жатаарда, турганда, ажаткан кирерде, чыгаарда. Албетте Алланы эстегенде, ажаткананын ичинде Алланы зикр кылса болбойт. Тил менен болбойт, жүрөк менен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажатканда зикр кылбайт эле, кандай жүрөк менен болот. Тил менен зикр кылсаңыз болбойт, ла иляха илlallah. Жүрөк менен Алланы мени көрүп турат, угуп турат деп эстеп турганыңыз, бул эсинен зикр. Жүрөк менен. Чыкканда ошон үчүн биз гуфранака дейбиз. Гуфранака дейбиз. Я Алла, сенин кечиримиңди сурайм деп чыгабыз ажатканада чыкканда. Эмне кылганыбызга кечирим сурап атабыз. Бошонгонго, бошонуп чыкканга ошого кечирим сурап атабыз. Алымдар айтышат, жок, ошончо убакыт зикирсиз өтүп кетти, ошон үчүн кечирим сурап атабыз дейт. Биз канча убакыт зикирсиз өткөрүп атабыз? Муаз ибн Жабал радиаллаху анху айтат: "Ахиру калам фаракту алейхи Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам".
Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен мен коштошкон сөзүмдүн эң акыркы сөзү ушу болгон дейт. Ан культу айттым, айюл а'мал ахабб илаллах. Алла Таалага амалдардын эң сүйкүмдүүсү кайсы дегенимде пайгамбарыбыз айткан, ан тамута ва лисанук ратбун мин зикрилла. Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда, жан берип атканыңда, өлүм төшөгүңдө ошол учурда тилиң Алланын зикри менен алек болсун. Алланын зикри менен тилиң өлүп болуп турсун дейт. Демек ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Ушул ойдон өтүп кетип атат да. Итагын өтөсүн. Баарыбыз эле өтөбүз, эч ким калбайт. Ошол күн, ошол саат, момент бар. Ар бирибиздин башыбызда бар турганда. Мейли бирөөгө 50 жылдан кийин, бирөөгө 100 жылдан кийин, но бар акыйкат ал. Бирөөгө 10 жылдан кийин, бирөө 20 жылдан кийин барды нерсе. Бирөөгө да 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин Кудай билет. Биз башыбызда эмне бар экен? Бизге караңгы, белгисиз, Аллага жарык, дайындалган, белгилүү. Ошон үчүн адам өткөндө биз айта турган сөзүбүз мына. Валиллахи ма аата ва ахад. Ва куллу шейин индаху би ажали мусамма. Аллага таандык. Эмнени берсе, эмнени алса. Алла берди, Алла алды деген сөз. Адам өлдү, биз айтабыз сразу Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе Алланын алдында жазылган. Ар бир нерсе Алланын алдында саналган. Чечилген, дайындалган. Жүрөк канча согот? Меники, сиздики. Жүрөк канча согот? Ишенип коюңуз. Алланын алдында ал уже чечилген нерсе. Ашыкча бир жолу сокпойт, бир кем ашык болбойт. Канча жазылса, ошончо согот. Бүттү. Канча бияктан суу өтөт, канча дем, канча аба, дем алабыз, канча бардыгы жазылган. Канча ырыскы жазылган. Даже хадис келип калды. Инналлаха qassama lakum akhlaqakum kama qassama lakum arzaqakum. Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Хадисте мындай келет. Шек күмөнсүз Алла Таала силердин кулк мүнөзүңөрдү бөлүп берген, кандай ырыскыңарды бөлүп койгондой. Хадис ушундай да. Буну маанисин түшүнүп коюңуз. Биздин ырыскыбызды Алла Таала бөлүп койгон. Бөлүштүрүп койгон. Бүттү, мынтип айтып берейин. Биздин ырыскыбыз бөлүнгөн. Мен канча ырыскым, меникин бул жей албайт. Бунуку мен жей албайм. Сиз атаңыздыкын, апаңыздыкын жей албайсыз. Аялыңыз сиздикин, бир тууган сиздикин. Дордойдогу чогуу контейнерлер тиякта турсун. Сиздин эң жакындарыңыз, балаңыз сиздикин жей албайт. Эмне кызганасыз тияктагы? Көрө албастык кылбаңыз. Ар ким өзүнүн ырыскысын жейт. Просто ырыскыга өзүңүзгө дагы, шеригиңизге да берекени эле сураңыз болду. Ал ырыскы чечилген ал. Алла Таала бөлүп берип койгон. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, бөлүп берип койгон деген. Кассама бөлүштүрүп берип койгон силердин ырыскыңарды. Даже ырыскы эле, бу хадис айтып атат, кулк мүнөздү бөлүштүрүп берип койтур. Бу кишиге канча мүнөз, буга кандай мүнөз, буга канча мүнөз, буга канча мүнөз, баарыбыздын уже кулк мүнөздөрүбүздү да бөлүштүрүп берип койгон. Хадисте мындай деп атат. Ошон үчүн бул нерсеге, ырыскы маселесине өтө эле кайгыра бергендин кереги жок. Анан көрөк амалыбызга кайгырайлы. Ошону ойлонойлу. Ала инна нафса лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Кабардар, кулак салып окула. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче өлбөйт эч качан. Кабардар, кулак салып окула. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче эч качан өлбөйт. Өлбөйт эч качан. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн туугандар, биз 30 жашта өлүп калганын, 60-90да өлүп калганын, эрте өлдү, кеч өлдү дебей, өзүнүн ажалы менен өлдү эле деп айтайын. Шу ажалым түкетти, анан тигин түкетти. Эма түшүнбөстүктөн. Бечаралар эмне кылсын, динден түшүнүгү жок. Одан кабары жок. Пайгамбарыбыздын айткандан укпаса, мындай сабакка келбесе, бир нерсе маселени укпаса, түшүнбөсө,
Ошо ар нерсе сөздү айтып берет да. Андай эмес. Хоть 10 жыл жашап кеттиби? Алла субханаху ва таала ага 10 жыл эле жазган. 20 жыл жашадыбы? Ошончо эле жазган. 40 жыл жашады, ошончо эле жазган. 50, 60, 70 көпчүлүгү 60-70'in ортосунда. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytып койгон: "İza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Качан ажалы келгенде угуп алгыла. 1 saat период назад болбойт. Алдыга жылып, аркага жылып мүмкүн эмес. Ошон үчүн дүйнөдөн качан кетүү буну Алла чечет. Андан башка эч ким чечпейт. Дүйнөдөн кандай кетүү буну биз чечебиз. Башка эч ким чечпейт. Качан кете турганды бул Алла чечет. Бул чечилген нерсе сиздин биздин колубузга берилген нерсе эмес. Кандай кетүү? Түшүнүп алыңыз. Качан кандай деген сөз жакшы түшүнүп алыңыз. Качан, кайсы убакта? Буну Алла Таала буну Алла чечет буну. А бизге сизге кандай кетүү ыктыяры берилген. Тоба менен кетесизби, тобасыз кетесизби? Бул сиздики эми. Намаз менен кетесизби, намазсыз кетесизби? Бул сиздин ыктыярыңызда. Сизге бизге берилген нерсе бул. Намаз окуп барып ошо менен кетесизби? Намаз окубай эле урган бойдон кетип каласыңбы? Орозо кармап барып кетесиңби? Орозо кармабай кетесиңби? Зекетиңи берип кетесиңби? Зекетиңи бербей эле кетесиңби? Ажылык кылып кетесиңби? Ажылык кылбай эле кетесиңби? Кур'ан окуп кетесиңби? Жок, Кур'ан окубай эле кетесиңби? Зикир кылып кетесиңби? Зикир кылбай эле кетесиңби? Бул эми сенин ичинде. Бирөөгө зулумдук кылып кетесиңби, же зулумдук кылбай кетесиңби? Бирөөнүн акысын жеп кетесиңби, же жебей кетесиңби? Бул сиздин биздин ыктыярыбызга берилген. Буга тандоо кыямат күнү ушуга сурак болот. Алла субханаху ва таала ушуну сурайт бизден. Ушунун негизинде бейиш дозоктун чечими чыгат. Бейиштеги азаптын дагы ошого жараша. Бейиштеги дозоктогу азап дагы бейиштеги даражалар да ошого жараша. Демек, туугандар, ошон үчүн качан өлөмдө эле көп эле ойлоно бербей, кандай өлөм деген ойлоно турган ушу экен да. Ойлоно турган нерсе ушул. Качанкысын Алла Таала өзү чечкен, аны эме кылды. Демек, мына жерде Муаз разияллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Кайсы амал эң Аллага сүйкүмдүү дегенде, сен жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикиринде болсун. Тилиң өл болсун Алланын зикири менен. Антамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah. Табарани. Табаранинин риваят. Ибн Хиббан жана Баззардын риваятында келет, мындай деген экен, Муаз разияллаху анху. Амалдардын ахбирни би афдалил амал ва aqrabiha ila Allah azza wa jalla. Мурункусунда Аллага эң сүйкүмдүү амал деп сураса, кээ бир хадистерде мындай экен. Аллага эң жакындата турган амал жана эң абзел амалды айтып бериңизчи дегенде пайгамбар ушуну айткан экен. Антамута ва лисанук ратбун мин зикрилlah. Сен дүйнөдөн кайтып атканыңда, жан таслим кылып, жан берип аткан учуруңда тилиң Алланын зикри менен өл болсун деген. Азан болду. Канча мүнөт калды? Намазга 20 мүнөт бар. Суроо жок өтө эле. Кудай кааласа зикир кылабызбы туугандар? Алла баарыбызга тоофик берсин. Бирибизге дуа кылайлы. Мен сиздерге дуа кылайын. Сиздер мага дуа кылыңыздар. Кудай кааласа иншалла мына азыр ушу сабактын уландысын. Аман болсок, эсен аман болсок, базар күнгө чейин иншалла ден соолугубуз, иманыбыз иншалла. Базар күнү мына Кургой бар го? Алматинка менен Акунбай бар го? Ошол жерде улантабыз. Зикир боюнча, азат боюнча. Ага чейин зикир кылып келейли, анан да улантсак жыргайбыз анан. Кандай дедиңер? Жөн эле келебиз. Жөн эле келе берели. Аракет кылайлы бирок иши бирибизге зикир кылалы. Агачы алымдар мындай кылат. Ушу күндө бизге тапшырма мындай. Ошо тапшырманы сиздер менен бөлүшөйүн. Алла мага да тоофик берсин, сиздерге да тоофик берсин. Эрте менен жана кечинде
саар кеч. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля 100 жол. Есен шықпай, чоғылтып тұрыпчы. Чоғылтып тұрып, ана таспимен бір тартасыз. Айтыңыз шана. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля 100 жол. Кейінгі сабақты есетіп қойыңыздар, мұнаушылардың құтырмасын айтып берем. Шешмерес, аз уақытыңыз аз ағач. Бұл 100 жол бүткеннен кейін пайғамбарымызға салауат. Егер де намаздағы салауатты айтсаңыз, ұзақ уақыт көп кетеді, бірақ ең абзел ошол. Бұл осы қысқасы, ең қысқасы саллаллаху алейхи уассалям. Айтыңызшы, саллаллаху алейхи уассалям. Таштит менен. Саллаллаху алейхи уассалям. Екі лы деген сөзді уассалям. Уассалям. Хорошо? Бұл. Андан бұны да 100 жол тартқаныңыздан кейін еми истиғфар. Истиғфардың саййидул истиғфар ең ұлысы. Ең истиғфарлардың мырзасы бар. Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта халақтани, ва ана абдук, ва ана ахдик, ва вадик мастатаату, ауду бика мин шарри ма санаату, абу лака би ни'матика алейя, абу лака би дамби, фагфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба илля анта. Бұны 100 жол айта алсаңыз өте жақсы. Болмаса қысқасы астағфируллаха ва атуб илейх. Ана. Айтыңызшы. Астағфируллаха ва атуб илейх. 100 жол. Мына ушуну ертеменен. Ең жақсы уақыт ертемененки зикирдин уақытысы тахаджудтагы багымдаттан алды. Сарлық уақыт. Сарлық уақыт. Болмаса ошондон багымдаттан кийинки уақыт. Күн чыкканга чейин уақыт пайгамбарлардын зикир кыла турган уақыты ушул. Пайғамбарлар зикір қылған уақыт, ушул күн шыққанға чейін уақыт. Ушул уақыттарда бітіріп қойсақ жақсы. Қоқыстан неше, үлгірбей қалсаңыз, ештеңе емес. Күн шыққаннан кейін де бітіріп қойыңыз. Күн шыққаннан кейін де оқыңыз, нары бері жақшысы отырып оқыңыз. Болмай басып жүріп, жұмышқа кетіп атып болсын толтырыңыз. Кешкісі асырдан кейін. Асырдан кейін, болса шамдан кейін, Құдайымыз әрекет қыласыз иншалла. Аллахым барыңызға тауфиқ берсін.